Текебаев өткөргөн конституциялык кеңешмеге караганда бул конституциянын составы менин оюм боюнча абдан жакшы болду. Конституция деп бекеринен айткан жок. Анткени деген бир кишинин конституциясы, бир бийликтин конституциясы. Мына президенттин жоопкерчилиги бар дейт, бирок конституцияда мен окуп чыгдым, президенттин жоопкерчилиги жок. Ошол мен сурайын деп атам. Кайсы жерде жазылып атат президенттин жоопкерчилиги? Президенттин жоопкерчилиги мына жогорку кеңеш импичмент жарыялайт. То есть президентти, значит, кызматынан четтетет. Анан эми андан башка эмне? Президентти сабаш керек, эмне кылыш керек? Жооп берет. Импичмент кылыш үчүн башкы прокурордун корутундусу керек, а башкы прокурорду ким коет? Президент коет. Анын конституциялык кеңешменин, конституциялык соттун корутундусу керек. Уже осложнять этти да процедурасын. Ал деле соттор деле президенттин алдында, анан кийин ким? Ошол импичментти ким кылат? Азыр деле даже Америкада ал деген аябай сложный процедура бир да жолу тарыхта болгон жок. А бизде тем более болбойт бул деген эч кандай. Ошол үчүн бул импичмент деген жоопкерчилик эмес. Бул жерде совсем эле парламент жок деп айтышка болбойт. Парламенттин укуктары кадимки эле сакталып калган. Супер президенттик, латиноамериканский, африканский модель болуп атат. Анткени жанагы президентский, классический президентский дегенде бул деген күчтүү парламент, күчтүү сот, көз карандысы сот, анан кийин күчтүү президент. Бул деген ушул классический. А биякта болсо бир эле күчтүү президент, сот вообще жок. Ачык эле айткон, соттор деген жок бул системада. Сот системасы мурун жок болчу совершенно. Эчтеке жок болчу. Акаевдин убагында вообще сот деген ат эле болчу да. Бакиевдин убагында сот деген ат эле болчу. Атамбаевдин убагында вообще, значит, ат эле болчу. Эл күтүп атат, сот реформасын жасайм деп атат президент. Вот сот реформасы жасалыш керек да. Сот реформасы жасайм деп атат, жасасын. Сот реформа деген садыр чыгып алып эле соттор эмисилер адилеттүү, эми акчаны албайсыңар деп койсо эле ошондо адилеттүү болбой калат алар. Тиги Facebook'unda тияк бияктарда элге отчет берип атпайбы? Одновременно. Муну жасайын деп атам, тигини жасайын деп атам, муну. Бул дагы демократиянын бир түрү да. Эл менен общение, живое общение болуп атат, бат-бат. Ошентип бат-бат общение кылып, эл менен бат-бат сүйлөшүп, өзүнүн пикирин болуп аткан ситуацияны элге кайрылып билгизип туруш керек. Ал деген элдин жетишкендиги, бул деген садырдын жетишкендиги эмес, элдин жетишкендиги.